Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле. Мадумаров менен Акылбек Жапаров эмнеге кайым айтышты? Кыргызстанда жашоо минимуму орто эсеп менен бир адамга 7178 сом деп эсептелген. Демек, өкмөт жөлөк пул жана пенсияны төлөөдө жарандарга ушул суммадан кем эмес акча бериши керек. Мындай талап баш мыйзамдын 44-беренесинде жазылган. Бирок иш жүзүндө социалдык төлөмдөр алда канча аз. Мисалы, үй бүлөгө көмөк программасы боюнча жашы жете элек балдарга айына 810 сом жөлөк пул каралган. Конституциянын нормасы иштебей жатканын Адахан Мадумаров парламентте бир нече жолу көтөргөн. 16 февралда Мадумаров министрлер кабинети бул маселе боюнча Конституциялык сотко кайрылганынын себебин сурады. Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособие төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да.